бир нерсени сүйлөп, бир нерсени реклама кылган нерсени ооз менен айтып, бул реклама, бул жарнаманы реклама кылып атасыңар дегендей да. Жарнак илинген нерсени мен ойлойм бул жарнак туура эле деп мен ойлойм да. Түшүндүрмө берсеңиздер. Дастамбек Артысбекович, мен Мусаев Сыртбай Жолдошевич, тилчимин. Өкмөткө караштуу мамлекет терминология комиссиясынын төрагасымын. Урматтуу депутаттар, бир нерсени эске алып койсоңуздар ушу сөзгө келгенде. Сиз айткандай ар бир сөздүн өзүнүн мааниси бар. Андан сырткары кошумчада мааниге ээ болот. Ар бир сөз көп мааниге ээ болот. Бир кезектерде мааниси жоголуп кетсе, кийин кайра пайда болот. Бир кезекте болгон маани кайра жоголот. Мына бүгүнкү күндө ушундай процесс тилде такай болуп турат. Сиздин конкреттүү сурооңуз жарнак. Илинип турганды эмне дейбиз деп атасыз? Жарнама дейбизби, жарнак дейбизби? Ушундайбы суроо? Ооба. Кыргызда эки сөз бар. Көрнөк жарнак деп кош сөз катары пайдаланылган сөз бар. Жанагы ким Жыргалбек Күрүшбеков уста сурады, тарыхы кандай деп. Муну бир кезектерде 98-жылы законго кабыл алынып атканда, баягы заман чалкеш болуп турган учурда көчөдө көрүнгөн сөздү жогорку кеңешке келе берген. Депутаттар деле карабай ар кандай сөздү кабыл ала берген. Муну ачык айтып коюшубуз керек. Чындык да, күлө турган эчтеке жок. Чындык ал, күлө турган эчтеке жок. Ал чындык. Бүгүнкү күндө ошолорду оңдоп атасыздар. Рахмат депутаттарга. Оңдоп атасыздар. Ошондуктан азыркы сиз айткан мурда мындай болгон эмес биздин турмушта. Көчөлөргө шиттерди орнотуп коюп калкандарды. А жерге бирдеме жазуу болгон эмес. Аларды азыр көрүнөк деп атабыз. Көрүнөк деп. Көрүнүп турат. Көр деген сөздөн пайда болгондо, көр, кара деген. Ал эми сиз айткан жана ооз-2 башка тиги электрондук форматта кетип аткан, басма форматтарына кетип аткандарды жарнама деп атышат. Анан монеки 98-жылы кирип калган жарнак деген сөздүн маанисин түшүндүрдү зам министр. Мен дагы эч кошумчалабайм. Бир эле нерсе жарнак дооң барбы деп сурайт кыргыздар. Аны сиздер унутуп калдыңыздар. Балким араңыздардан анча-мынча чаңырыңыздар билесиздер. Мына тилчи биз да унутуп калдык. Биз да араңыздарга таап жүрөбүз. Жарнак доо дейт ошол. Как раз уурлук кылып жүрүп бир группа. Же болбосо бирөөнүкүн барып тартып алып, ончакты киши. Анан ошол бирине бири тең бөлүшпөй, анан биринен бири доолоп атпайбы бүгүн бизнесмендер? Биринен бири. Так ошондой көрүнүш. Жарнак доо деген. Жарнакты рекламага туура келбейт. Ошон үчүн мен бул министрликтердин колдогон сунушун колдоп, анын атайын келдим. Ушуну эгерде зарыл болуп калса түшүндүрүп коеюн деп. Жана сиз айтканда илинип тургандар көрүнөк, калгандары жарнама. А жарнама деген сөздү айтат, нама деген сөз турса бул персилердики деп. Иран сөзү деп. Бүгүнкү күндө кыргыздын сөздөрү негизинен 4-5 булактан турат. Кыргыздын өзүнүн нукура сөздөрү, араб, иран сөздөрү, анан мына акыркы учурда орустардан кирип атат, анан бүткүл Европа тилдеринен кирип атат. Мына ушул 5 булак бар. Каалайбызбы, каалабайбызбы сөздөр кошулат. А жарнама дегендин аягындагы нама деген сөз ошондой эле сөз. Ошол биринчиси жар деген сөз. Өзүбүздүн сөз. Мына ошол менин бере турган түшүнүгүм ушул. Кыргыз тили адис катары сиз каршы эмессиз бул өзгөртүүгө? Ошол керек эле.